Жазды алып келген жаңы күн майрамы Лейлек районунда да салтанаттуу түрдө белгиленди. Майрамдын урматына жергиликтүүлөр үчүн концерттик программалар, улуттук кол өнөрчүлүк тамак аш көргөзмөлөрү уюштурулду. Салтанаттуу самалыктын жүрүшүнөн кабарчыбыз баяндайт. Бул майрамда жасала кийинип, короо жайларын тазалап, жакшы тилектерин тилеп, жыт чыгарып, боосун бышырышат. Күн менен түн теңелип, жаздын деми коштолгон Ноорuz майрамы Лейлек районунда өзгөчө мааниде белгиленди. Майрамдык иш-чара алгач концерттик программа менен башталып, улуттук тамак аштардын, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөлөрү менен коштолду. Андан соң майрамдын расмий бөлүгү ачылып, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жалпы элдин Ноорuz майрамы менен куттуктады. Урматтуу Лейлек жергесинин калайык калкы, ушул тапта элибиз айдан аман жылдан эсен болсун, кырманыбыз данга, дасторконубуз нанга толсун деген аруу тилектер жаңырууда. Чынында элибиз күткөн Ноорuz жакшы тилектердин майрамы. Жаңыланган жаратылыштын тазаруунун өзгөрүүнүн жарчысы. Жадыраган жаз майрамын элибиз эзелтен жаңы үмүт, жаркын маанай менен тосуп, жаңырган жыл катары билишет. Урматтуу Лейлек районунун тургундары, ар дайым бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, биримдиктин, бир туугандыктын сезими согуп турсун. Ушул ыйык күнү үйүңүздөргө кут конуп, элибизге ынтымак, ыргашкерлик, үй бүлөңүздөргө бакыт талай келсин. Жаңырган жыл өсүп өнүгүүнүн, ар тараптуу жетишкиндиктердин жылы болсун. Асыл максаттарыбыз ишке ашсын, Ноорuz майрамыбыз кут болсун. Сиздерди бүгүнкү күн менен түн теңелип, жаратылыш, жан-жаныбар жанданып, жалпы журтка, жалпы жаңы үмүт, жаңы тилек жараткан жаңы жыл мусулмандардын Ноорuz майрамы менен Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен ынтымак менен ырашкерчиликтин, ырыс менен кешиктин, актык менен аруулуктун, асыл ой максаттардын майрамындабыз. Бул күнү араздашкандар жарашып, касташкандар достошот. Улуу бир рет майрамыңыздар менен урматтуу Разаков шаарынын тургундары жана кымбаттуу меймандар, майрамыңыздар менен. Улустун улуу күнүнө арналган саамалык жогорку деңгээлде уюштурулуп, жергиликтүүлөргө майрамдык маанай тартууланып, жаздын келиши жаңы күндүн башталышы менен каалоо тилектер айтылды. Урматтуу бүгүнкү ушул жадыраган жаздын майрамынын катышуучулары, биз кылымдардан бери кыргыз эли аздектеп келген улуу майрам, бул жаздын майрамы, бул демек жаздагы бүтүн жаратылышка жан кирип, ушундай элдин жадырап жайнап жазы тосуп алган бир мезгили болуп эсептелет. Урматтуу эли журтум, мына бүгүн бардык жерде белгиленип жаткан Ноорuz майрамын Лейлек районунда, анын ичинде Разаков шаарында дагы салтанаттуу майрамдап жатабыз. Бул Ноорuz майрамы эзелтен келаткан элибиздин улуу салттарынын бири, майрамдарынын бири. Бул майрам абдан жакшы жогорку деңгээлде башталды. Бардык эли журтубуз майрамга көңүлдүү келип эс алып жатышат. Жалпы эли журтубузду бүгүнкү Ноорuz майрамы менен куттуктайбыз. Элибизде токчулук, молчулук болсун, балдарыбыз бактылуу келечекте жашасын. Майрамыңыздар кут болсун. Mana bugün biz Ноорuz bayramlarını
şuncha yildan beri nishonlab kelamiz. Bu ulug'lik bayramlari bo'lib. Бүгүн бизде Ноорuz майрамын белгилеп жатабыз. Улуттук майрамда жыл сайын тамак аш, кол өнөрчүлүк менен көргөзмөлөрдү уюштурабыз. Мен жалпы элди бүгүнкү Ноорuz майрамы менен куттуктаймын. Баарыбызга Ноорuz майрамы кут болсун. Hammangizga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Майрам бүгүн биздин Разаков шаарында аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Элдердин маанайы аябагандай жакшы. Барыңыздарга жаздын ушундай жаркыраган күндө жакшылыктарды, токчулукту каалайм. Элимде бейпилчилик болсун, тынчтык болсун. Gelin ayrılıp süt çıksın, yer ayrılıp çöp çıksın. Белгилей кетсек, Ноорuz Орто Азия элдеринин кеңири белгилене турган майрамы. Ноорuz деген сөз байыркы фарс тилинен Навруз деген сөзүнөн алынып, бизче жаңы күн деген маанини билдирет. Арулуктун, тазалыктын, жаңылануунун майрамы. Кыргыздарда да байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Кундуз Жорубекова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.